Bir 2000'dey adam kelişim түзгөн Ош шаары боюнча. Ошонун 970 адам турак жай алган. 1200 адам ала албай калган. Ошолор азыркы күндө 101 адам турак жай алды. Төгөлек адам бар, 101 адам. 37 адам азыркы учурда акчасын толук ала элек. Бирок бөлүнүп берилип атат. Ошо 101 адам төлөгөн суммадан берилип атат. Азыркы учурда ошо доверенностьтун негизинде убактылуу мен иштеп атам. Башка бардык кызматкерлер кетти. Азыркы учурда мен бүтүрүп атам барынча. Буга чейинки иштер боюнча бизде турак жайлар кандай алып берилди деген суроолорго толук жооп берип коеюн. Жана адвокатым толук жооп бере албай калды. Бизде турак жайды ар бир мүчө катарында мүчөлөр келишим түзөт эле. Келишимдин негизинде убакыты келет эле, убакыты келгенде турак жайды өзү издейт эле. Өзү таап, ошо турак жайды, ушул турак жай мага жакты, ушуну алып бергиле дейт. Ошону биз оценка кылат элек. Оценщиктер барып карап, ошо бизге түзүлгөн келишимдин негизинде туура келеби, келбейби депчи. Анан оценка болот эле, андан кийин биз госрегистрге барып каттайт элек. Госрегистрден залог катарында коюлган азыркы учурда ошол 101 адамдын залогу ошол бойдон турат. Калган адамдар төлөп турак жайларын алып чыгып кетти. Анан жана пирамида боюнча айтып атпайбы, бул пирамидага такыр дал келбейт. Пирамидада ошондо негиз кылып айтып коеюн. Пирамидада турак жай алып берилет, ал кайра төлөбөйт. Бизде азыр турак жай, бизде как положено графиги бар. Госрегистрден катталган, ошо графиктин негизинде азыр төлөп жатышат. Ошо төлөнгөн суммалардан биз элдерге кайра кайтарып берип атабыз. Анан мен бул жерде бир гана Ошту карайм. Ош боюнча мен толук түрдө азыр сиздерге дагы айтам. Белгиленген убакытта ошо очеред боюнча берип жатабыз. Толук беребиз. Эч ким күйбөйт. Бул жерде азыр 4 Оштон келген жарандар бар. Ошолор боюнча мен толук айта алам. Анан 103 иш боюнча иш козголгон. Алардын 9-у калган. Калганы бардык толук түрдө акчаларын кайра кайтарып алган. Ал иш боюнча азыркы учурда тилкаттары бардыгы тиркелгендей болду. Биз баарын толук түрдө кайтарып бердик. Ансар кайтарып берди да. Мен ошол жерде жумуш жүргүзүп кайтарып бердик. Бүгүнкү күндө айта алам, бул азыр 4-5 адамдагы ошо февраль айына чейин шаардык соттун, областтык соттун чечими чыккан, бизге пробациялык негизде ошол убакыт койгон, 6 айдын ичинде төлөп бүтүш керек деп. Мага милдеттеме койгон. Ошону мен толук түрдө кайтарып бергенге мен милдеттүүмүн. Жана пробациялык. Ооба. Азыр бизге сот аткаруучулар чал баштады, ошо убакыт келип атат. Кандай кыласыңар? Менин азыр мойнумда 7 миллион акча бар. Мага милдеттендирилген да. Ошону толук түрдө кайтарып беребиз. Мага милдет коюлган, мен адамдык сапат менен деле айта алам. Мыйзамдын негизинде дагы мен ошол жерде иштедим. Доверенностьтун негизинде иштедим. Эмне болгондо да бул ишти биз атайын мен келип иштем мындай. Ушул жерде мен да камалып калайын деген, бир кылмыш жоопкерчиликке тартылайын деген максатта ишке келген эмесмин. Бирок мен да билбестен келдим. Мен да 5 айдан кийин келгем жумушка. Бирок айласыздан ошол жерге кол койгонубузга байланыштуу толук эми артка жол жок, толук кайтарып беришибиз керек. Ошол нерсени толук айта алам. Ошол. Бирок бир гана ушул Оштогулар боюнча толук маалыматым бар. Мөөнөтү бизге ошол областтык сот төлөмдөрү боюнча, төлөмдөр февралда. Февралда бүтөт уже. Январь, февралда. Ошол мезгилге чейин мен 7 миллион акчаны ошо үй алгандардан тезирээк төктүрүп туруп төлөп беришим керек. Бул жакта мына Телешул Элеман бар. Мына Көчкөнов мемелер бар. Ошолор менен. Бул боюнча биринчи келгенде мен дагы бул кооператив боюнча түшүнүгүм жок эле чындыгында. Келгенмин, Элдос Олжобаев ошол жерде жумушка чакырган. Мен 3-4 күн келип, элдер бардык турак жай алгандар, бардык сүйүнүп, рахматын айтып, мен дагы ушул нерсеге, аны мен дагы элге жардам берет экенбиз. Бай кыйналгандар турак жай алат экен деген ой менен мен деле ушул жерге кызматка келгенмин. Башаламандык боюнча
Кыргызстанда 267 кооператив бар екен. Алардын эң башында ошо Ихсан деген кооператив бар го. Ошол башталып, ошолордон ызычуу башталды. Ошо турак жайларды өз убагында алып бере албай, ошондой нерселер болду. Андан кийин бизге дагы баягы мөөнөт келе эле ызычуулар кайра акчаларыңды кайтарып бергиле, ушул негизде ызычуу башталып кетти. Бирок биз кайрадан тизме түзүп, ошо тизме боюнча бүтүрүп келе жатабыз. Госрегистрден азыр менин сөзүмө ишенбесеңиздер, Госрегистрдан биздин турак жайлар, Ансардын атында турак жайлар барбы, жокпу? Неме билдирүү жөнөтсө, неме кылып берет. 130 миллион резервный фондто акча болгон. 130 миллионду чындыгында баягы кыйынчылык учурда гана иштетиле турган болуп, ошол март, май, июнь айларында ошо колдонулган. Ошол мезгилден биз 1,5 жылга чейин ошол башында ошол сумма болгон. Жок, мен келгенде ошол маалыматты толук беришкен да. 130 миллион резервный фондто акча бар. Ошол баягы кыйынчылык учуру болуп калса, ошону колдонулат депчи. Мен бирок өз көзүм менен көргөн эмесмин, ачык эле. Анан толуктап дагы сиздерден суранарым, ошол иш боюнча кайра ошо шаардык сотко мыйзамсыз чыккан чечимдер боюнча кайра шаардык сотко кайтарып берүүңүздү суранам, адвокатым айткандай эле. Ошол азыркы учурда ошо шаардык сотто дагы сотто экинчи иш боюнча шаардык сотто каралып жатат. Ошол себептен кайрадан ошол жака жөнөтүүңүздү мен суранам.